Бүгүnkү күндө bir ата-эненин 5 уулу боло турган болсо, там жай, мал, мүлктүн бардыгы кичүү баланыкы дейт дагы, улуулары үйлөнүп, бөлүнүп чыгып кеткенден кийин бардыгы кичүү балага калат деген эреже бизде ушул тастыкталып калган да. Шариятта бул туура эмес, мухтарам жамаат. Бул туура эмес. Кичүү болобу, чоң бала болобу, ата-энесинен калган мал мүлккө бардыгы тегиз шарият жолунда көрсөткөн мурас кандай бөлүнгөн болсо, ошол тартипте баарына тегиз бөлүнүш керек. Баарына тегиз бөлүнүш керек. Ал эми эркек баланын ала турган үлүшүнүн жартысы гана кыз балага тиет. Бүгүнкү күндө аны сураган эч ким жок. Кээ бир жерлерде ушул мурас туура бөлүнбөй, бири-бири менен ызылдашып, бири-бири менен акыйлашып, бири-бирине катуу сөз айтып, бүгүнкү күндө бет карашпай жүргөн бир туугандар өтө көп. Бу жерде кутула турган бир жол бар, мухтарам жан. Кутула турган бир жол бар. Эгер сиздер 5 бир тууган болсоңуздар, кичүү балаңыздын, эң кичүү үйдө кожоюн болуп калган болсо, ошол атасын караган болсо, кичүү калабы, ортончусу калабы, же улуу калабы, будан энди катый назар. Кимиси болсо дагы ата-эне менен калган болсо, ошол ата-энени караган болсо, ата-энени баккан болсо, ак жууп актарап көмгөн болсо, майытты узаткан болсо, бир туугандары акылдуу болуп, эй брадарым, биз башка кызматта кеттик. Үлүш бизге да тийиш керек. Шарият жолунда тийиш керек. Бирок биз башка кызмат менен башка жакта жашап жүрдүк. Бирок атабызга, энебизге сен көбүрөөк мамиле кылдың. Анын ысыгына күйдүң, сууна тоңдуң. Ошондуктан бизге бөлүнө турган үлүштү биз разыбыз. Ушуну сага бердик деп кое турган болсо, анда кутулду, мухтарам жамаат. Анда кутулат. Шариаттын жолу ушул да. Анда кутулат. Эгерде жок, мен ата-энемден калган үлүштөн бөлүп алышым керек деп туруп ала турган болсо, анын мурасын бөлүп беришиңиз керек болот, мухтарам жамаат. Ал акыл ошо мурасты алганга.